Шалкыйбай, тургулай айтат, алдыда план миллионер болуш. Окутуп атат го толтур адамдарчы. Аналар толтурабы, андайлар чачтан ашып кетти уже. Камбарат акесиге модернизациясына ошондой чоң-чоң чайниктерди алып бергенбиз. Коркуу сезими болобу? Мен $30,000, $31,000 банкрот болгон. Тез эле миллионер болсо болот баары элечи. Чоң-чоң бизнесмендер менен иштеп калдым. Кыргызстандагы жок товарлар баардыгы Кытайда экен деп. Сизге 100% ишенсе болобу мисалы? Обороту тоже 2,5 миллиондон ашык. Мен элге пайдам тийип атат. Канча аласыздар мисалы бир товардан? 8 миллион ашык окуучу болуптук. Жаңыдан баштаган окуучуларым көбүнчө арзанга көп кызык кетет. Көбүнчө Кыргызстанга эмнелерди алып келүүгө жардам берип атасыз? 15 жылда табат да, мен бир заказдан тапкан акчам. Миллионер боло элексизби? Жогоруда айтып атпайсызбы? Алардын бир жылда тапканын мен бир эле клиентиме таап коем депчи. Салам жалпы Сол Отылы YouTube каналыбыздын катталуучулары, кайрадан сиздер менен Таңнур Молоева. Бүгүн дагы өзгөчө бир жалпыбызга пайдасын тийгизип жаткан коомдук ишмер, бизнесмен Дөөлөт Исанов мырза менен маектешүү алдында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Биздин жалпы YouTube каналыбызга маектешүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эл менен келиңиз, амандашып алыңыз, андан кийин маек өтөлү. Так, ассаламу алейкум, жалпы көрүүчүлөр жана Сол Отылы медиасынын катталуучулары, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Келиңиз сиз менен таанышалы. Дөөлөт мырза бул ким? Эмне менен алектенет? Өзүм Кытай тилин 5 жыл окугамын, мугалиммин. Биринчи кесибим мугалим жана котормочу. Андан кийин Кытайга барып, ал жакта 4 жыл магистратура окудум, бирок экономика жаатында окуп келдик. Ошол мезгилден баштап эле мен мугалим болбой эле коеюн, бизнесмен болоюн деген бир ниетим бар болгондугуна байланыштуу. Нолдон баштап экономиканы окуп үйрөнүп аракет кылдык. Жана Кытайда 4 жыл окуп жашап ошол жакта. И ошол жактан өзүмдүн ошо каалаган бизнес жаатында өзүмдүн тажрыйбаларым башталды. Мен бизнесмен дегенде бир өтө чоң бизнесмен эмес, просто чоң бизнесмендер менен иштеп калдым. Товар алып берип, завод, фабрикалардан алып берип, же болбосо станоктор, ар кандай техникаларды алып берип. Кыргызстанга келгенибизге 5 жыл болду. Ушул жаатта адамдарга бардык эле товарларды алып келип берип жүрөбүз. Айтып калбадыңызбы, башкаларга жардам берип депчи? Алар өздөрү ала албай калганбы, же алар тил билбеген үчүнбү? Экөө тең. Мисалы үчүн ал тил билбеши мүмкүн биринчиден. Мисалы үчүн Турциядан товар алып келсек, түркчөгө биз тил жактан алып алсак. Кытайдан тил билбесе тоже бир барьер, тосук болот. Экинчиден Кыргызстанга кытайлар келип бул жактан, мисалы үчүн заводдон товарды алса, олар өздөрү заводдор менен сүйлөшсө, Кыргызстанга алып келип биздин оптомшиктерге таратат да. Анан ал оптомшиктер Дордойго, башка базарларга складтан таратып берет. И уже 3-чү колдон кийин Дордойдогулар анан эмне кылат? Бизге карапайым элге товар берет, мынча айтканда сатып алат, же болбосо бир линия деп оптом сатат. Негизи оптом дегенде ал өтө көп количествода айтылат да. И ошонун эле негизинде мен Кытайдан товар алып берип жүргөндө кыргыз байкелерге, эжелерге, и алардын сүйүнгөн жери бул жакта Кыргызстандагы кытайлардан арзан Кытайдан алып берем да. Себеби Кыргызстандагы бир кытайдын өзүнүн услугасы, өзүнүн долясы болот эмес. Биз студент болуп жүргөн мезгилде ал эч кандай бул жакта Кыргызстандагы кытайлардын баасынан арзан айтат экенбиз да, себеби алар көңүлдөн чыккан эле услуганы берип койсо, бизге $100, $200 берип койсо, биз сүйүнүп эле товар алып берип жүрчүбүз да. Ошондо Кыргызстандагы кытайлардан алганга караганда, булар Кыргызстандагы кытайлар өздөрүнүн долясын койбайса кымбатыраак айтат экен. Биз студент болуп жүргөн мезгилде арзан алып келип, арзан деп айтпайын, өзүнүн баасында, заводдо канча болсо ошол баада алып келип жардам бергендигибизге байланыштуу Кыргызстанга келгенде буну улап
дагы ушунун аркасынан алып келе атабыз да. Башкалар айтат да, Кыргызстандагы жок товарлар баардыгы Кытайда экен депчи. Процент менен алып айта турган болсок, бир 15-20% эле ассортимент Кыргызстанга Дордойго келет экен. Калгандар келбейт экен депчи. Мен айтам, эмне келбейт десем, оптом алып келгенде Кытайлар Кыргызстандын сегментинде жараша эле товарларды алып келет экен да. Башкача товарларды, мындай ар ким өзү каалаган товарларды ала албайт. Биз Кытайдан кандай товар келсе, ошону гана колдонот экенбиз. Бул жерде эмнени айткым келип атат? Бизде бир окуучубуз өзүнүн магазини бар. Ал бизнесмен. Анын обороту тоже 2,5 миллиондон ашык. Бир гана сумка сатат болду. Ошол сумкасы да келип окуду да бизден. Окуп дагы Дордойдон, Кытайлардан 2300 сом алат экен. Ошол бир сумканы. Только мужской сумка, барсеткалар. Анан бизге курска келип окуп, Кытайдан ошол нерсени бир 550-600 алды окшойт. Жол киреси да кошулат да. Жол киреси кошулганда бир 700 менен келди да Кыргызстанга. Ошол эле барсетка. Анан бул өтө сүйүндү да. Ортодо анча нерсе калат. Мисалы үчүн бул бир алганда 200-300 штук алат экен да оптомдон. Дордойдон. Ошол окуучубуз мисалы үчүн 200 штук алдырса, Дордойдого эле алган эле 200 штукту Кытайдан алдырды да. Аны тоже биз бул жактан видеого тартып, распаковка кылып, эме көрсөттүк өзүнүн Instagram баракчасынчы. Ошол эле нерседен Кытайдан алдыргандыгы үчүн эле 120 000 пайда тапты да. Көрөсүзбү айырмасына? Дордойдогу Кытайлардан алса 1200 алат, 1300 алат. Бул жактан алса 700-гө. Түшүндүрө алдымбы? Ооба. Эми Кытайлар алып келип аткан Кытайлардын долясы канча экен дегенде бир сумкада 600 сом. Эми ал 200 алдырып аткан болсо 120 000 сом пайдасы. Тиги эми Дордойдон эмес, Кытайдан алса эле 120 000 уже пайдада. Ал өзү 2000 ошол 2000, 1200, 1300 деген сум барсеткаларды Instagram менен 2200, 2300дөн сатат экен. Сага бизнестин баардыгы бул жакта чыккандыр. Вот, эми айтайын деген нерсем, айтат да агай деп, арзан мындай агай өтө жакшы болду, жакшы нерсени үйрөттүңүз деп алар сүйүнүп, өздөрү разы болгонун көрүп мен чындап значит мен элге пайдам тийип атат турбайбы деп сүйүндүм да. Тиги 700 сом ичиде агай, мен го агайын тоже долясы бар го. Ошол менен 700гө келип атат го. Биздики ал жерде аз эле процент услуга алабыз ал жерден. Бирок анда айтып кое берейин деп атам да, биз деле бекер иштебейбиз дегендейчи. Канча аласыздар мисалы бир товардан? Мисалы үчүн 3%тен 10%ке чейин. И ошол жерде мен тиги айтып атам да. Болду, эми сен ал айтып атат магачы, сүйүнүп арзан келгендиге сүйүнүп атат деп ойлодум да. Арзан келгендиге сүйүнүп атат десем, айтат. Арзан келгендигиге да сүйүнүп атам, бирок негизгиси ал эмес дейт. Эмне болду десем, негизгиси мен Кыргызстанда тиги Кытайлар вообще алып келбей турган товарлар ассортимент алып келдим дейт да. Эми мен буга конкуренттерден өзгөчөлөнүп, каалаган бааны койсом, башкалар мени дуурап ошондой бааны кое албайт дейт. Көрүңүз, секрети кайсыл жерде турат. Себеби ал айтат да, менин өзүмдүн инилерим бар дейт, менен үйрөнгөн, анан мен дагы ошол Кытайдын жок дей албай, Дордойдон кайсыл жерден оптом алышын үйрөтүп койгом аларга. Булардын бир Инстаграмы блок отушуп калат. Же болбосо ушундай иштебей калып, ортодо бир ушундай отрезок болуп калат. Анан булар көп эс алып калганда, өзүнүн инилери булардан содасы көтөрүлүп кетет го. Булардан озуп өтүп кетет. Эми айтам, алар канчадан алат десем, аларды мен ошол 1200, 1300дөн алат, 2200, 2300 деп, эми скидкасы менен майрамдарда 2000ден 1900дөн сатышат дейт да. Эми пайдасы 2000ден сатканда деле 700 сом, 800 сом, 600 сом болот атпайбы? Анан мисалы үчүн 1300гө 600 сом болсо 1900. Бул 600ду ал жактан таап атат, 600ду Кытайдан алгандыгы үчүн таап атат. Эки эсе пайда болот. Эми караңыз, мен буга айтып атам. Сен эми мындай кыл дейм да тиги. Сен тиги инилериң бар го, ошолор ассортиментти алып келе албайт го. Ал ассортиментти Дордойдон гана алат го.
Сен өзүңдүн алып келген алар канчадан алсам аларда бир алганда 200-203 деп алат деп атпайбы? Мен айтам, сен аларга да гана алып кел бер. Бирок Дордойдогу 1300дөн берсе, сен 1500дөн берип кой. Зато сен жок дегенде Дордойдогу тиги Кытайдын ордуну сен туруп аласың дейм. Сен инилериңе жакшылык кыл. Дордойдо 1200-1300, сен 1000 сомдон бер. Мен эми буну бир эле окуучумдун бир эле сумканын эле вариантын айтып атам да. Канча окуучу окуттуңуз? Негизи көп окутуп алдык го биз. Канча эми мисалы? 8000ден ашык окуучу окуттук. Биз ага чейин да бекер көп адамдарга окутуп жүргөнбүз. Башында биз акча эмес, бекер окутуп жүргөнбүз. Бирок көбүрөөк пайдат көргөндөр кимдер болуп атат десем, дагы деле мындай коомдун көпчүлүктөн жашырбай айтыш керек. Уже биринчи өтө кызыккан адамдар тез анализдеп, тез кирип изилдеп, аздан баштап көп пайдага чыгып кетет. Экинчилер чындап эле мурун аз-маз болсо да бизнеси барлар. Көп пайда көрүп атат да. Ал нолдон келген адамдар ассортимент көп баш айланып калат да. Тигин алып келип сатсам, буну алып келип сатсам деп атып, баш айланып атып, бир-эки товарларды алдырат дагы. Товарлардын арасында караңыз. Эгерде мисалы үчүн биз сабактарда окутуп атканда конкретно айтабыз да, могу товар алсаң туура эмес келет деп айтабыз го. Себеби бул мондой жерлерге караш керек. Могулорго эле карасаңар товарыңар жакшы келет. Алгоритм оңой эле да, жөп-жөнөкөй. Окуса, үйрөнсө, могу карасаңар жакшы товарыңар жакшы келет деп айтабыз го. И ошонусуга да карашпай калат дагы, товарлары туура эмес келгенде мага айтат да, агай товарым жок да, качествосу мага канча жакпады депчи. Мен эмне кылам? Келиңиз мен да көрөйүнчү деп, теги өзүм үйрөткөн жерлерин карап турсуз го десем, деп күлүп калышат да, ооба депчи. Аз-маз болсо да бизнеси барлар, улар мурун аткарып көргөн го. Улар уже түшүнүп турат го. Уже түшүнүп, билип байкап турат. Анан жаңыдан баштаган окуучуларым көбүнчө арзанга көп кызыгып кетет да. Кытайда чересчур арзан деп ойлоп. Мисалы үчүн карасаңыз, жанагы бир окуучумду айттым го, просто барсетка алып сатып атат деп. 1200 сом деген товарына 1300 сом деген товар, 1300 эми жарымы жок дегенде эле 650-700 болсо, ал келиши менен чындап эле ошондой арзан ала алды, бирок товардын тааныгандыгы үчүн. Мисалы үчүн мындай да, 1200 сом товарды 100 сом, 200 сомго келетсе жакшы болот деп элестетип алат да көпчүлүк. Андай болбойт. Хотя бы жарым акчасына же жарымдан көбүрөөк. Мисалы үчүн жарым дегенде деле ровно 50% арзан экен деп мага бүгүн бирөө чалат. Жак деген машиналар бар экен, ошону ровно 50% скидка менен алса болот деп. 50% скидка деген нерсе жок. Заводдун өзүнүн баасы бар. Сиз алсаңыз, аны салыштырып көрсөңүз, канча арзан болсо, ошончо арзанга биз алып келип беребиз деген эле нерсе бар да. Көпчүлүгүбүз мисалы үчүн мен деле жалпы көрүп жаткан көрөрмандардын ичинде деле Кытайдан товар алдыртып берем, анан ортомчусуз деген айымдарга, мырзаларга ишенип алып товар алдыртып алып, бирок кандайдыр бир зыян тартып калгандар бар да. Конечно. Андайлар да келеби сиздерге? Келет. Мен жардам бере албайм бирок аларга. Эмне үчүн? Себеби бул жердеги нерсе, булар ызычуусу өтө көп да. Себеби буга башка бирлер үйрөткөндө ар кандай вариант менен үйрөтүп салган го. Мисалы үчүн акча төлөгөндө возврат кыла албай калат, акчасы ортодон жоголуп кетет, башка нерсе болот. Негизи бунун проблемасы өтө мындай ачылбай турган эшик да бул негизи. Буну ачып алдыңбы, бир айдан, 2 айдан кийин по-любому аркасынан мусор келет да, бул мындайча айтканда наразычылык по-любому келет. Ошого мен көбүнчө өзүм алып берем товарлардычы. Өзүм кылган жумушту өзүм сүйлөшүп, өзүм договор кылганды түшүнөм го. А башка бирөө кандай кылгандыгын мен түшүнбөй калам дагы. Алар анан сөздүн ачыгын эле айтканда, ошого биз только көбүнчө мен өзүм алып берем, айрыкча чоң товарларды. А кичинекей товарларды, мисалы үчүн үйрөтөм, башка кылам дегендерде, алар мындайча айтканда сайттан гана алып бергенди үйрөтөт болду. Ооба. Алардын барып жеткен чеги ошол да. Алардын пик потологу ошол. А мен эң вариант болбой калганда тиги сайтка түртүп коем да. Түшүндүрө алдымбы? Бирок сайттагы заводдор алар тоже аны да сүйлөшүп, баалашып, иштешсе болот го. Анан сен тил билбесең, же бизнесте тажрыйбаң болбосо, же Кытайда командаң болбосо, аны сүйлөшкөнгө болбойт.
Демек сиздин командаңыз бар ал жакта? Сөзсүз түрдө карасаңыз, эгерде сизде мисалы үчүн менде команда жок болсо, мен эч качан чоң товарларды ала албайм. Себеби мен рисковать эте албайм эч качан. Мисалы үчүн кантип рисковать эте албайм. Мисалы үчүн менде бир клиентим элементарный $50,000, $100,000 товар ала турган болсо, мен бир тааныбаган Кытайга бул жактан акча которуп бере албайм. Мен биринчи Кытайдагы өзүмдүн командама котором, алар тигилери текшерип көрөт. Мен текшерем негизи, полный текшергенден кийин страховкада по-любому Кытайдагы да команда туруш керек да. Мынакей жогоруда айтып калдыңыз, чоң заводдордон алып берем депчи. Көбүнчө Кыргызстанга эмнелерди алып келүүгө жардам берип атасыз? Бардыгы эле чоңго кызыгат. Чоңдо көп пайда албай калышы деле мүмкүн, бирок макул чоңдорду айтайын. Мисалы үчүн мен биринчи Кытайдан келгенден кийин ГЭС Камбарата ГЭСиге модернизациясына ошондой чоң чайниктерди алып бергенбиз. Тоже бир таанышым түрк тилин билет, турецкий. Ошол тендерге катышып утуп алган. Ошол госзакуп болгон го. Ошол жактан өтө чоң көлөмдө, мисалы үчүн 16 метрлик чайниктерди алдырганбыз Кытайдан. Тендердин негизинде өтө чоң товарлар бар. Чоң товар дегенде көбүнчө станоктор, анан мини заводдор бар. Мисалы үчүн азыркы учурда Кыргыз-Өзбек фондунун негизинде бир байке бар, атын айтпай эле коеюн. Завод алдырып атат. Булар мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча 8 жерде бар да. Экөөсү Америкада, бирөөсү Японияда, бирөөсү Россияда. Калган 4-өө полный Кытайда. Ошону азыр Кудайга шүгүр, может бизде мамлекетибизде ошондой нерселерге көп кызыгып атат деп ойлоп атам. Айрыкча азыркы президентибиз келгенден кийин. Кыргызстанга ошол ачылайын деген бир эмеде турат да. Ошону дагы биз сүйлөшүп берип атабыз. Бунун баасы тоже өтө кымбат. Мисалы үчүн булар 2 завод карап атат. Бирөөсү $1,800,000, бирөөсү $28 миллион да. Буларда негизи Кытай менен иштешкенде заводдо Кытай боюнча 4 эле завод бар. Мисалы үчүн сүйлөшүп, договорун түзүп, уже 2-3 договор түздүк булар менен. Документальный кылыпчы. Мамлекеттик деңгээлде болот экен, по-любому башка эле жок экен. Чоң дегенде чоңдор көп, бирок аны биздин көпчүлүк карапайым элдерге андай количество, андай акчасы жок, андай чыга албайт, бирок по-любому көп адамдарга чоң кызык эмеспи? Чоң дегенде кантип айтайын? Мисалы үчүн бизде тоже бир окуучубуз бар, самокат. Просто электросамокаттар бар го, ошолорду алып арендага берип тоже менин оюм боюнча бул да чоң да. Бир окуучубуз бар, ал жөн эле окуп, тоже алар чоң эле айыл жерлерде, мисалы үчүн көбүнчө алайга ташыды. Мото, кадимкидей эле бензин менен эле куюп иштеген мото, себеби алайлыктар аттын ордуна мото минип калып турду. Аттарын жайлоого кое берет экен дагы, мото чарчабайт экен, 1 литр аз эле бензин куюп койсо жүрө берет экен дегендей. Өтө көп ташыды, мисалы үчүн алайдын өзүгө 50-60 ташыды окшойт. Бир сезондо эле өтө көп. Швейный машина, швейный цех иштеткен эжелерибиз бар. Ал эжелерибиз тоже келип өздөрү окуп алган. Өздөрү окуп алгандагы ошол $30,000 товарларына, мисалы үчүн $18,000, $17,000. $6,000 товарды $2,5–3,000 алдырышат да. Башында мен өзүм алдырып келгенге чейин өзүм деле ишенген эмесмин. Чындап эле ушундай арзан болобу депчи. Анан келип өздөрү установка кылып көргөзгөндөн кийин мен сурадым да, мага да кызык болду да, мен окуучуларым болгондон кийин баары жолун сурай берем да аларданчы. Чындап эле ушундай арзан алдым, Кыргызстанда баасы канча депчи. Себеби мен билбейм да. Мисалы үчүн швейный тармактагы алым тармагын билбейм, мотону, скутер, эч бир тармакты мен билбейм, бирок алар өздөрүнүн тармагын билгендиги үчүн мен алардан сурасам, алар айтат да. Арзан келди депчи. Ошол бир станогуну мынтип айтат да. Мен бушный алам $8,000. Мага ошол $4,500, $4,800 келди ошо жол кирesi менен бир 40% арзан келди. Бирок тиги $8,000 жакшы жаңысы келди дейт да. $8,000 бул бушныйсын алган го. Бул жакта Дунганбы, уйгурлардан алган. Ошого сүйүнөт да. Бул нерсени мен уксам, мага постоянно мотивация болот. Мисалы үчүн жанагы аябай эле көп суммадагы нерселерди алып берип атабыз деппейсизби? Ортомчу болупчу, ортомчу десем де болот да. Коркуу сезим болобу? Туура эмес болуп калса, эртең мен бир нерсе болуп кетпейинби дегенчи? Болот.
жоопкерчилик да бул чоң эле. Бул толук жоопкерчилик. Себеби биз бирөөнүн акчасын колдон алгандан кийин товар келип колго тийгенге чейин гарантия алабыз го. Мисалы үчүн силер карго компаниясыңарбы деп сурайт да. Биз карго компания биз кылып аткан жумуштардын бир бөлүгү да. Себеби биз анын акчасын алгандан кийин, заводун тапкандан кийин, договорду түзгөндөн кийин карго компанияга жеткизип берип, Кыргызстанга алып келип беребиз да. Түшүндүрө алдымбы? Полный жоопкерчиликти аласың бул жардачы. Бизге ал эч кандай кыйын эмес. Телефондо сүйлөшүп, бир завод менен сүйлөшүп, жакпай калса бирөө менен салыштырып көрүп, тигини салыштырып көрүп, бул кайфовый нерсе го. Эгер өзүңө жакса деп айтайын. Эгер сен тил билбесең, же болбосо сайттарга келип та калып калсаң кыйналып кетесиң. Азап болуп кетет андачы. Бирок сен сүйлөшүп, же болбосо видео вызов кылып, сен ага көп алам. Элестетсең, сен бирөөгө $50,000, $100,000 алам десең, же болбосо 1 миллион, 2 миллион штук алам десең, көп алам десең, алар сени полный дос кылып алат. Заводун тааныштырып, баарын көрсөтүп, сени оштеп отурасың, сүйлөшөсүң, и договор кыласың. Ушундай жумуш негизи жакшы бизде. Бирок ответственность, сиз айтасызбы, жоопкерчилик депчи, жоопкерчилик деген 100% бул жакта. Сен эгерде завод менен бир нерсе кылсаң да жооп бересиң, карго менен бир ситуация болсо да жооп бересиң, акча менен бир проблема болсо деле сен жооп бересиң деген нерсе го. Бул жерде мен $30,000, $31,000 банкрот болгом. Товар алдырам деп. Мен Instagram баракчамдагылар бардыгы билет, себеби алла андай айтып берген го, кене сторис мененчи. Ал жакта биз $68,000 эме алдырганбыз, телевизор. Телевизор алдырганбыз. Сүйлөшкөнбүз, договор кылганбыз башка. Бирок келгенде жарымы 228 штугу, 500 штуктун 228 штугу брак болуп калган да. Брак болуп калган дегенде заводдон жакшы чыккан, полный видео отчет болот го биздечи. Чыгып атканда деле сен видео менен карап турасың, жүктөп атканда деле карап турасың. Бирок жолдо келатканда КамАЗда, карго менен жолдо келатканда жамгыр жаба берет дагы, тияка суу кирип кетет. Анан келгенден кийин клиент деген клиент эмес го, окуучум го. Окуучу деген тиякта ал окуучуң өзү $20,000, тигиден $20,000, дагы бир достон $60,000 кылат дагы. 3 адамдын акчасын жыйнап туруп телевизор заказ берет. Ошентип атып эч ким аны только мойнуга ала турган карго болот, бирок биз каргону мындай попутчикте сүйлөшөбүз го. Карго компания эмес, жөн эле бир КамАЗды арендаға алып туруп, ошол КамАЗ менен алып кел дебиз. Аны айткан кыйын негизичи. Ал мурун аны айтсам уже калтырап баштачумун да, себеби акчасын төлөп бүт элек мезгилиндечи. Азыр эми Кудайга шүгүр, жоопкерчилик деген нерсе өтө чоң деп айткым келип атат да. Себеби азыр мисалы үчүн окутуп атат го толтур адамдарчы. Аналар толтура го, андайлар чачтан ашып кетти ужечи. Бирок бир проблемам бар. Алар мисалы үчүн 5,000 сомго товар алдырып, ошол 5,000 сомуну клиенти таппай калса, тиги окуткан, үйрөткөн тренер да таппай калат онучу. Тренер да өзүн жоготуп алат. Ал 30,000 болсо эч нерсе эмес. Ал чоң акча го, ал 5,000 сомдук эмесин дагы окуучусуга карап бере албайт, гарантия бере албайт деген нерсе бар да бул жерде. Түшүндүрө алдымбы? Бирок мен аларга эч кандай жаман жакшы айтпайм, бирок ар кимдин рызкысы өзү менен. Алар деле мисалы үчүн может башка жактан үйрөндү, может менен үйрөндү, может мен окуучуларымдан үйрөндү, может жөн эле YouTube'дан кетип изилденип аракет кылып үйрөндү, дагы бир нерселерди кошумчалады. Бирок азыр 21-кылымда аны үйрөнбөсө болот. Баардык адам үйрөнүш керек. Азыр мисалы үчүн жана окутам дегендер көбөйүп кетти деп жогоруда айтып атпаймынбы? Анан алар менен сиздин айырмаңыз кандай? Келгиле, бир эгер салыштыргыңыз келбесе дагы салыштырып көрөлүчү. Салыштырганга болбойт, бирок алар менен биздин айырмабыз, мисалы үчүн мен жакында машина алдым. Машинаны мен 2 клиентимден бирден заказ кылган товардын 3%-ин алдым да. Эми эсептей бер деп коңуз. Мисалы үчүн 3%, бир клиентимдики $4,000, бир таза пайдасы 4,000, мага калган 3% $4,000, бирөөсүнүкү $4,500, $4,800 болду. Эми бул менин өзүмдүн эмем го. $4,000 мисалы үчүн мен сиз айтып аткан менде окуучу болуп, конкурент болуп башкалар окутуп аткандар, алар $4,000 кыйналып иштесе бир жыл иштеп табат да, мугалимди мындай сабак берип, курс үйрөтүп, башка кылып, себеби
Елестетіңіз, 1000 сомго, 1,5 сомго курс үйрөткөндөр бар го. 350 сомго үйрөткөндөр. Анда бир 15 жылда табат да, мен бир заказдан тапкан акчамды. А бирок алар макул акча тапканга жакшы, бирок алар өздөрүнүн деңгээлиге чейин үйрөтө алат болду. Алар жаман нерсени үйрөтпөйт. Мен аларда эч качан жаманбайм. Алар жакшы нерсени үйрөтөт. Болгон бирок алардыкы бир лимит болсо, мисалы үчүн бизнестин 1, 2, 3, 4 деп 100га чейин болсо, Кыргызстандагы общий бизнесмендердин эң чоңдары 100 боло турган болсо, алар биринчи деңгээлинин бир канчасын үйрөтө алат да. Түшүндүрө алдымбы? Алар экинчи, үчүнчүгө чыга албайт. Же болбосо өздөрүнүн окуучуларга оптон берсе керек болсо деле ал үйрөткөндөр ал бере албайт. Алар ачык эле айтат. Биз үйрөтүп гана кое алабыз, өзүбүз кыла албайбыз деп эле айтат. Жакшы. Ал эми алдыдагы пландарыңыздагы эмне болуп атат эми? Азыркы учурда мындай көптөгөн окуучуларды окутуп атыпсыз, көптөгөн адамдарга пайдаңыз тияптыр. Алдыда эмне планыңыз бар дагы? Алдыда план миллионер болуш. Тезирээк, срочный. Андан кийин миллионер боло элексизби? Жогоруда айтып атпайсызбы? Алардын бир жылда тапканын мен бир эле клиентиме таап коем депчи. Миллионер дегенде бул сомго миллионер эмес го? Доллар ойго. Айтайын дегеним, азыр негизи азыркы жашоодо Инстаграмды колдонуп, интернетти колдонуп, Кытайды колдонуп, Дөөлөт агайынан мени колдонуп, тез эле миллионер болсо болот баары элечи. Просто элементарный өзүнүн алгоритми бар, жол болсо эрежеси бар, ошону үйрөнүп алыш керек болду. Мен бардык, мисалы үчүн сиздердин көрүүчүлөрүңүзгө айтам да. Эгерде силер мисалы үчүн мындай да. Көрүп калсаңар, Кытайлар, Кыргызстанда Кытайлар чоң-чоң машина минип жүрөт, чоң-чоң бизнесмен болуп жүрөт да, мисалы үчүн, бирок аларда силер деле ошонун ордун басып калса болот да, любой кыргыз. Менин максатым ошол го, алда койгон максаттардын бирөөсү ошол. Ал кандай болот? Мисалы үчүн, мен бир окуучум бир товар алдырса, мен айтам, сен жакшылап анализди, канча арзанап келип берип алып экенсиң, үйрөн бил депчи. И ал, мисалы үчүн, бир байке бар, ал салфетка чыгарган аппарат алдырган. Анан өзү бизде окуп атат го. Анан дагы бир салфетка чыгарган аппарат боло турган болсо, болду, мен башым оорутпайм агачы. Мен тиги байкеге жүктөй салам анычы. Түшүндүрө алдымбы? Байке билет го, заводдор менен сүйлөшүп атат, өзү билет тааныйт. Ошо окуучуларыңызга дагы айтпай тургандагы секреттер калабызыңарда, прям бардыгын үйрөтүп койсоңарбы? Калат. Конечно, атан айтпайм. Жашы. Жок, айтайын макул. Бирок мен өзүм клиенттериме аларга айтпайм. Өзүм клиенттерим башкаларга бербейм. Өзүмдүн направлениемде башкаларга үйрөтпөйм. Өзүм иштешкен заводдор бар го. Ошолор менен, ошол заводдор менен контакттарын, данныйларын башкаларга бербейм. Себеп? Себеп, эгерде өздөрүгө үйрөтөм, өздөрү издеп таап, өздөрүнчө контракт түзүп ала берсин, бирок мен андай кабыл. Себеп, мен эмнеге берем? Себеп, Кытайда мисалы үчүн 3 миллиондон ашык заводдор бар. Конкуренттер да көп. Каалаган адам эме менен менин окуучуларым сүйлөшүп алса болот. Мисалы үчүн, бул жерде бир негизги нерсе бар. Мен бир клиентиме бир товар алып келип бердим го. И ошол алып кетип аткан направление менен дагы башка бирөө сураса, мен ошол клиентимдин заводун бербейм ага. Ага бир башка вариант таштап көрөмүн. Мындайча айтканда, экөөнү ортодо мындай кагылыштырып койбош керек да. Түшүндүрө алдымбы? Либо мен башка вариант таштап көрөм, эгер жакпай жаткан болсо, мен клиентимдин эле номерин бере салам. Ошол алып келип берет, ошол сага арзан алып келип берет. Азыркы учурда баягы кызыккандар көп эле, келип окуйм дегендер. Мен деле шилек болчумун негизи. Мен негизи Кытайда жүргөндө мен аз эле клиентим болгон го. 5-6 болгон, ошонун 1-2-өсүдөн гана крупный акча түшчүм агачы. Мен деле бул тармакта ушинтип кетем, ушинтип бирөөлөргө үйрөтүп, ушинтип чоң даражага чыгып кетем деп баш ойлогон эмесмин башындачы. Бирок менин бир өзгөчөлүгүм Кытайлар менен иштеп, аларга шофер болуп, переводчик болуп кетпегендигим да. Мен өзүм ошол 1-2 клиентим болсо дагы ошолор менен дагы арзанын таба берип, дагы жакшылык кылып жүрө бердим. Ошол тармакта көп жүргөнүмдүн негизинен менден азыр клиенттерим көбөйдү. Анан көп чоң бизнесмендерде алар окубайт. Алар окуп алса, онда мага клиент калбай калат. Алар айтат, алар сөзүн ачыгын эле айтат. Мен окубайм, сен ошол баада алып келе берсең, өзүң услугаң менен алып кел, мага монда жетет дейт да.
түшүндүрө алдым. Сизге 100% ишенсе болобу? Мисалы азыр биздин арабызда көргөн бизнесмендер 100% сизге ишенсе болобу? Алардын каалаган нерсесин толук кандуу 100% жакшы санап келип бере аласызбы? Аз-маз убакыт керек болот. Бирок 100% ишенсе болот, но деген жери бар. Мисалы үчүн бир канча товарларда монополия кылып алган болушу мүмкүн. Мен завод менен сүйлөшсөм деле, ал уже филиал Кыргызстанда бар болушу мүмкүн. Жосом жанагыдай эле бир кыргыз бар, ал уже иштешип атат. Мен аларга кире алып кирбейм да, мындай айтканда. Эми бул өтө көп эмес. Бир 5-6-3-4% гана товарларда. Основной рынок боп-бош. Калган жакта 95% товарларга кирсе болот да. Мен 100% бардыгы ишендирип алып келип эме кылып бере алам. Бирок дагы мындай нерсе бар. Бренд товарлар бар. Ошол бренд товарларда бул жакта филиалды боло турган болсо, Кытай мынтип айтат да, бул Кытайдан алгандан көрө, тиякта биздин филиалыбыздан алсаң, сага арзаныраак болот деп айтат. Бул негизи на самом деле ошондой. Акыркы суроомдун бири болсо, эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Кудайга шүгүр, эч нерсе жоготкон жокмун. Жоготкон нерселеримдин бардыгын сабак иретинде алдым. Бардыгы мага өтө жакшы тажрыйба калтырып кетти жоготкон нерселеримди дегенде. Эми өзүмдүн билимсиздигимдин айынан көп нерсе жоготкон болушу мүмкүн. Банкрот болуп акча жоготкон болушу мүмкүн. Бирок мен ага эч качан өкүнбөйм. Алар мага алтындыга дагы алмаштыргыс бир тажрыйба, сабак берип кетти да. Мен эч качан өкүнбөйм. Тапкан нерселерим, Кудайга шүгүр, мен азыр негизи бардык жактан миллионермин. Просто акча жагынан эми болом. Бирок негизинен Кудайга шүгүр, мен көп нерсе жоготкон жокмун деп айта алам да. Тапкан нерселерим, эми сиз кандай мааниде айтып атасыз билбейм. Мен эч нерсе таппасам деле мен бардык нерсем бар. Жакшы. Анан дагы мисалы үчүн азыр менде мындай суроо болуп атат да. Ишиңиз жакшы, көп нерсе, көп заводдор менен иштешип атасыз, бардыгы жакшы. Эмне үчүн эми башкаларга кыйналып сабак үйрөтүп атасыз? Сиз деле мисалы үчүн башкалардай болуп, башка өлкөгө кетип, ошол жакта жашооңузду улантсаңыз болот беле дегенчи. Айхау деген нерсе бар Кытайларда, хобби деген нерсе бар. Хоббини өзүң ойлоп таппайсың. Бул сенин тарбияңдан берилет. Хобби деген нерсе биз Кудайга шүгүр, ата-энебиз жакшы тарбиялап, диний чөйрөдө өскөндүгүбүзгө байланыштуу. Динде мынтип айтылат, эгерде сен бирөөгө бир жакшылыкты кылсаң, жакшылык кылганга себепчи болсоң, аткарган менен барабар дейт да ал жакшылыкты. Бул деген сөз, сен бирөөнүн бизнес баштап кетишине себепчи болсоң, ал ошол бизнесин айдан канча сооптуу иштерди кылса, канча өзүнүн үйгө, үй бүлөсүнө, элиге, жерге пайдасы тийген сайын, өзгө канча сооп топтосо, анын устазыга, динде устаз деп айтылат го, мугалимиге жосом, тренерге да ошончо сооп болот деген сөз бар го. Кыргызстанда жосом бул дүйнөдө сен өлгөнгө чейин бул дүйнөдөгү жашоодогу акча жосом сендеги ийгиликтериңе караганда, сен бирөөгө жакшылыкты берсең, ошону алар улап кетсе, көбөйтүрүп кете турган болсо, сен аркы дүйнөңдө бонус чоңойот деген нерсе бар да. Себеби сен анын жок дегенде аз-маз акча тапканды үйрөткөнгө себепчи болуп атабыз го. Биз аны толук аткаргандай эле сооп ала алышыбыз мүмкүн да. Мынакей жалпы өз үчүн дагы өзгөчө жаңыдан бизнес баштайм дегендер үчүн аябай пайдалуу маек болду деген ишеничтебиз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айтмакчы миллионер болуңуз, миллиардер болуңуз. Жакшы тилек жарымыбыз дейт. Аракет кыла берсеңиз бардыгы болот. Келиңиз жалпы кыргыз элине жакшы бир каалоо тилек айтуу менен биргеликте маекти жыйынтыктайлы. Бардык элибиз бар болсун, бай болсун. Негизиден жанагы туура эле айтат, шалпыйбай тургулай айтат го, мен атым деле билбейм. Гүлзат Мамытбек. Шалпыйбай кыргыздын тур дейт го, ошого окшош аракет эле кылса боло берет негизичи. Тиги эже деле мен өзүмдү билбейм, бирок сөзү туура эле айтылган да. Көп деле эме кылгандын кереги жок. Страдать эткен. Негизи биздин кыргыздар страдать эткенди сүйөт да. Кыйнап бирөө карыз берип, ала албай өмүр бою мен өзү бизнесмен болот элем, бирок тиги карызын бербей койду деп кыйналып, өзүн актанып жашап жүргөн жагат да көпчүлүккөчү. Андан көрө өзүң аз-аздан аракет кыл. Мисалы үчүн бизнесте сен бул жашоодо өзүңдүн ордуңду табам десең, сенде бир нерселер болуш керек да. Мисалы үчүн
үйүң, машинаң, бизнесиң, нормаль көтөргөн айфонуң болсун, бир нерсең болуш керек да, мындай коомго бир коомдо сен бир ордуң болсун десең, значит сенин бизнесиң же болбосо өзүңдүн не аркаңда калтырган нерсең болуш керек. Ал ошол бир нерсе калсын үчүн сен сөзсүз түрдө аракет кылыш керексиң да, ал асмандан түшпөйт. Бирок аракет кылгандын эң туурасы эң кичинеден баштаган да бизнести. А биздикилер баштаганда же чоңдон баштап өзү сынып калат, кыйналып калат, же болбосо туура эмес баштап алат. Эң кичинеден баштасын деген нерсе, кичинеден баштаса ал көп катуу сынбайт. Мындайча айтканда, болбой калды сразу экинчи тажрыйба алып туруп, экинчисин үчүнчүсүн кылып кете берет, өзүгө жакканды кийин чоңойтуп кетсе болот. Чоң менен башталганда болбойт, эгерде сиз нолдо болуп аткан болсоңуз. Негизинен каалоом бардыгыга каалоом кандай? Аракет кылсын. Негизи эч нерсени билбесе келсе биз үйрөтөбүз бардык нерсени. Биз үйрөтөбүз дегенде мен көп банкрот болдум го. Азыр сиз менен мисалы үчүн ошончо банкрот болдуңуз, азыркы акылыңыз болгондо же болбосо мындай кийин шанс болгондо банкрот болбой койгонго мүмкүнчүлүк жок. Мага ал банкрот болгондордун сабак болду. Өтө көп сабак болду. Алга сүйүнөм го мен. Себеби ал эч кимге айтпаган, эч кимге үйрөтүлбөгөн тажрыйбаларды таштап кетти магачы. Ошондой нерселерди биз адамдар менен курстарда бөлүшөбүз, үйрөтөбүз. Анан бул үйрөтөбүз дегенде бул жерде эч кандай секрет жок. Курста үйрөтө турган нерсени да айта кетейин. Сиз товарды арзаныраак алганды үйрөнөсүз. Просто кымбат эмес, арзан. Бул уже секрет. Сатканда мисалы үчүн сен Дордойдо отуруп, же болбосо магазинде отуруп, же болбосо Кара Сууда отуруп сатсаң, анын белгилүү бир өлчөмүндө сенин магазиниңе 100 адам кирсе, сен болду, сен аны управлять эте албайсың. 200 адам кирсин деп айта албайсың эч качан ал магазингечи. А интернет аркылуу, биз берген билим аркылуу, бул экинчи секрети. Сен ошол магазиниңе 200 эмес 500 адам киргизе аласың да. Мисалы үчүн 100 адам кирсе, 100 адамдын орточо конверсия менен 10 эле адам алат. 100 адам бардыгы албайт, 10 эле процент алат деп ойлой турган болсок, сен ошол 10 адамдан күнүгө 10 миңден табасың. Эми эле сага 20 адам кирсе, 20 миң табасың да орточо эсеп менен, бирок сага 500 адам кирсечи, 50 миң табасың деген сөз. Интернетте именно биз берген билимдердин секрети ошону кантип клиентти көбөйтүштүн жолун үйрөтүп бере алабыз да. Биринчиси, бул эми эң чоң секрети, сен Кытайдан арзаныраак ала аласың. Караңыз. Арзаныраак алгандын экинчи дагы бир өзгөчөлүгү, элде жок ассортиментти ала аласың. Экинчи секрет. Үчүнчүсү, сен өзүң каалаган бааны кое аласың го. Каалаган бааны башкача ассортимент менен клиенттериңден аз-маз төмөнүрөөк кылып кое аласың. Бул деген нерсе конкуренттерден алдыда боласың деген нерсе го. Ассортимент менен дагы, баа менен төмөнүрөөк, сенин пайдаң конкуренттерге караганда 2 эсе көп деген нерсе го. Түшүндүрө алдымбы? Жакшы. Ушул биз курстарда ушул нерсени үйрөтөбүз бардыгыгачы. Мисалы үчүн мен курста эмнени үйрөтүшүбүздү уже айтып салдым го. Ушул нерсени үйрөтөбүз, ушул нерсени айтканыбызды эле колдонуп кеткен адам акырын мен эч качан айтпайм, сразу депчи. Акырын, себеби биз кичинеден баштаганды үйрөтөбүз. Кичинеден кылып көр. Чоңго шашпа. Аз-маз тажрыйбаң болгондон кийин сен каалашынча чоңойто бересиң депчи. Ошону үйрөнүп кете берет. Буйруса бизнесмен болуп чыга келет өзү элечи. Биз келгиле окугула 100% ишенгиле деп эле айтабыз. Эми бул өтө эле амбициозный нерсе болуп кетпесин. Эми бардык адам келгиле десе эле келип калбагыла. Сүрүштүргүлө, мисалы үчүн башка курстарга отурган болсо, аны да билгиле. Себеби мен ишеничтүүмүн деген адамга башка адамдар аны текшербесе, үйрөнбөсө, деген адамдарга эле бара берсе, биз кыргыздар алданабыз. Текшергенди да билишибиз керек. Текшергенде жок дегенде, курста окуп атканда, мисалы үчүн, анын бизнес тажрыйбасы бар, банкрот болуп көргөн. Мисалы үчүн бирөө айтат, мен 20 түрдүү бизнес баштап банкрот болдум дейт да. Эми мен силерге банкрот болбогон деп айтам. Айланай, сен эч бир жумуш аткара албай турбайсың. Кечке банкрот болорсуң да. Эч кимге ийгиликтүү болбодуң дейт. Сен айтат, жок, мен тажрыйбаларым менен адамдарга бөлүшөм деп, эми ал тренер болуп кетиптир. Айтам, сен бир тармакта
бир бизнесте 20 жол 20 түрдүү адашсаң, сен красавчиксың. Бирок сен бир да жумуш аткарып, тигиден да банкрот, bundan да банкрот, тигиден да банкрот боло берсең, анда сен элге эмнени үйрөтөсүң сен? Бизнес кылбаганды үйрөтөсүңбү десем, жок, мен ал өзү деле түшүнбөйт, 20 бизнес деле ачып көрбөптүр да негизичи. Просто банкрот болгон нерсе, мен банкрот болдум десем, адамдар мага келет окшойт деп ойлоп алганбы? Биздеги негизи адамдарга ишенгенде анын фильтри болот да. Ал бир тармакта жүргөн адамдар ийгиликтүү. Тиге буга секире бергенде адамдардын колдон эч нерсе келбейт негизичи. Неге? Ал бир жылын биякта, бир жылын тиякта, бир жылын тиякта өткөрдү, уже ал ишеним деген нерсе уже анын ичинде жок. Ал айла жок тренер болуп кетеби, билбейм, неге андай болду. А бизде мен баштаганда Кытайды окуп баштадым. Кытайга барганда деле бизнести баштадым, келгенден бери ошол эле направление менен келатабыз да. Себеби ошончо көп тажрыйбабыз болгондугу үчүн уже элге айта турган көп нерсе, мындайча айтканда, аздыр көптүр нерселерибиз бар да. Түшүндүрө алдымбы? Толуктап айтканда дарак бир жерден көгөрөт болот деген да. Ошентип көрсөтүп эле болот. Рахмат чоң. Бар болуңуз. Мынакей достор, эгерде сиздер кызыксаңыздар, төмөндө көрсөтүлгөн аккаунттарга, номерлерге байланышып келип билим алсаңыздар болот. Анан да кызыккан суроолоруңуздар болсо, комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Биз сөзсүз түрдө кийинки берүүдө мүмкүн жооп алып берүүгө дагы аракет жасайбыз. Сиздер менен Таңнурмулова амандашканча. Саламатсыздарбы? Менин атым Жыргалбек. Мен ошо Дөөлөт агай менен бизнес кылуу боюнча курста окуп жатам. Өзүм дагы ошол Кытайдан салфетка алып келүү боюнча заказ бергем. Азыр ошол салфетка чыгаруучу аппарат жакында келет. Ошол курстан окуп, ошо бизнес кылуунун жолдорун дагы окуп атам. Силерди дагы ошо элди да мен чакырып кетем. Келип окуп үйрөнгүлө, Кытайдан товар алууну, ошонун кандай пайда көрүш керек, ошол жагын дагы окуп бизнес кылууну силерге дагы сунуштайм. Азыр ошо салфетка чыгаруу боюнча дагы бир кардар мага келип атат. Бул боюнча дагы сүйлөшүп, ага дагы алып келип бергенге аракет кылайын деп атам.